Рахмат, Бакирин Жамалович. Уруксат берсеңер, коллегалар, bir söz айтып койсом, ортоң трибунада. Урматтуу коллегалар, урматтуу массалык маалымат каражаттары. Учурдан пайдаланып, ошол бүгүн ушул оор кырдаалды карабастан, ушундай жөнөкөй эмес учурда мага ишенич көрсөтүп, мени төрага кызматына ишенич көрсөтүп, добуш берип шайладыңыздар. Мен силерге ыраазычылык билдирем. Албетте, акыбал өтө оор. Бюджеттик таңкыстык, эпидемиологиялык кырдаал, ошондой эле жалпы саясий кырдаалды эске алганда, бүгүнкү күнү силердин колдооңуздар керек. Бүгүн кыргыз эли жалпыбыздын колдообузга муктаж. Укуктук талаага киргизип, аталган жоо менен чогуу күрөшүп, чогуу туруштук бергенге элибиз чоң ишенич менен бизден күтүп турат. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык билдирем. Биринчи кезекте ишенич көрсөттүңүздөр, ишеничиңиздерди Кудай кааласа чогуу актайбыз, чогуу ушул жерде иш алып барабыз. Ал эми Кыргызда жакшы сөз бар. Мына Бакирин Жамалович мага чейин айтып кетти. Жанакы келгениңе эмес, кеткениңе сүйүн деген кыргыздын жакшы макалы бар. Бул кызмат, бул кете турган нерсе. Авир, намыс деген төөлүк калат, төөлүк жашайт. Бул тарыхты урматтуу депутаттар, бүгүн силер менен биз ушул жерде жазып атабыз. Ушул тарыхты биз силер менен ушул жерде кечирип, жана ошонун кандай оор маселеси болсо чечкенге бүт аракеттер жасап атабыз. Мен ойлойм, мага чейин дагы көп адамдар айтып кетти. Буга чейин дагы мына 5 жыл иш жасадык. Туура каталар болду, чекиликтер болду, сын пикирлер болду. Ал сын пикирлерди дагы биз туура кабыл алыш керек. Бирок артыкчылыктар да болду деп айткым келет. Анткени ошол бир кезде коррупция маселелери ушул парламенттен көтөрүлгөн. Ушул жерде туруп бардыгыбыз бир позицияны көрсөтүп, ушул жалпы чечимдерге биз барганбыз. Саясий чечимдер болгон. Ошон үчүн эрк керек болгон. Мына ошол эрктүү чечимдерди биз чогуу кабыл алып бергенбиз. Буну да баса белгилеп койбосок болбойт. Ал эми азыркы мезгил өзгөчө мезгил. Өзгөчө ынтымактуулукту, биримдүүлүктү талап кылат. Анткени элибиз карап турат. Ушул кырдаалдан чыгып кеткенге силер мени колдоп турушуңуздарды жана колдоп беришиңиздерди суранам. Кудай буйрса калыс акыйкат иштеп бергенге вада берем. Рахмат. Анан эми кыргыздын салты биз кандай келсең ошондой кетесиң деп аксакал айтпадыбы? Ошондуктан кыргыз салты экен. Канат Кетиканович мага чейин ушул жерде спикер кызматын аркалап, өзүнүн болгон аракеттерин жумшап, татыктуу иштеп берди. Ал үчүн Канат Кетиканович сизге да ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Дайыма ден соолукта болуп, тилеген максаттарыңыз ушул эл үчүн болуп, ийгиликтер сизди дайым коштосун. Ошону менен бирге кыргыздын салты, бир кыргыздын салтын аткарып койсок. Канат Кетиканович келсеңиз. Алып кет. Бир аксакалдардан да келсеңиздер. Бакирин Жамалович, Камшек Жолдошбаевич, келиңиздер. Кана бир башына калпакты мен кийген, аны сиз келиңиз. Канат Кетиканович, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кандай жакшы ынтымак. Жок, мындай эмес. Жок азыр. Ошону менен бирге, урматтуу коллегалар, мен айтып кетишим керек.
Ушул жерде Дасан Арсбекович отурат. 3 жыл чогуу иштедик. Мына спикер кызматын аркалады. Чоң кыйын күндөрдө дагы, жакшы күндөрдө дагы бирге кечирдик. Мен ойлойм, Дасан Арсбековичтин да эмгеги эл үчүн зор. Аны баарыбыздын кылган эмгегибизди тарых тастыктайт. Ошондуктан Дасан Арсбекович, келсеңиз, сизге дагы салтты аткарып койсок. İyilik olsun ha. Настоящий спикерге. Анан эми, урматтуу коллегалар, ушул оор кырдаалда биздин улуу аксакалыбыз Мыктыбек Юсупович дагы чогуу туруп спикер болуп шайланып, ушул туңгуюктан чыгарганга көп салымын кошту. Бүгүн тилекке каршы арабызда жок экен. 3-чү чепкен ошон үчүн болчу. Кудай буйрса анын дагы тапшырып коебуз. Ошондуктан урматтуу биздин ошол мага чейинки болгон спикерлерге сиздер татыктуу иштедиңиздер, колдон келишинче иштеп бердиңиздер. Эми Кудай буйрса ушул жерден чогуу депутат болуп, чогуу иш жүзүндө бардык маселелерди чечип, анча-мынча туура эмес иштер болсо оңдоп бири-бирибизди, жакшы нерсе болсо колдоп, ийгиликтерди чогуу жаратабыз деген сөздү айтмакчымын. Ишиңерде ийгилик болсун, дайыма баарыбызды Кудай колдосун. Рахмат. Сөрткө чыгып койбойлу, канат, сөрткө чыгып койбойлу.